Аз кандуулук медицина тилинде айтканда анемия оорусу бул адамдын кызыл кан даначаларынын жана гемоглобиндин азаюусунан улам пайда болуучу дарт. Ага көбүнчө канды көп жоготуу, организмде темирдин же витаминдердин жетишсиздиги, ошондой эле айрым жугуштуу оорулар же чучуктун жабыркашы себеп болот. Дарыгерлер бүгүнкү күндө мындай фактылар менен кайрылып жаткан инсандардын саны көбөйүп жаткандыгын белгилешет. Бул биздин өлкөдөгү бул социалдык проблема болуп эсептелинет. Себеби кайсы өлкөнүн социалдык экономикалык деңгээли төмөн болсо ошол жерде ушул темир жетишпеген аз кандуулук, витамин, микроэлементтер жетишпеген аз кандуулуктар өтө көп кездешет. Андан кийинки аз кандуулук бул өнөкөт оорулардагы онкологиялык оорулардын эң бирден бир симптомдору. Аз кандуулукка чалдыккан инсандарда энтигүү, жүрөктүн тез кагышы, кубаруу, бат чарчуу, баш оорусу жана кез менен көз чарчоосу, баш айлануусу, чач түшүүсү, тырмак сынуу белгилери пайда боло баштайт. Мындай абалдагы адамдар адистердин айтымында киташ жегиси келип, туздуу же өтө таттуу тамактарды жакшы көрүшөт. Эгер дал ушундай симптомдор байкала башталса, дароо дарыгерге кайрылуу кажет. Кан аздуулук менен эгер ошол убагында ошого көңүл бурбай, дарыланбай жүрсө, бул өтө көп кооптуу нерселерге алып келиши мүмкүн. Айрыкча ошол кан аздык менен жабыркаган организм мына эң эле жөнөкөй гриппке кабылып калса, грипп менен ооруп калса, ошол кан аздуулук менен жабыркаган адам сак адамга караганда бул гриппти өтө оор көтөрөт. Кандын көрсөткүчтөрү аялдарда жана эркектерде өзгөчөлөнөт. Тактап айтканда аялдардын каны 120–130 көрсөткүчтө, ал эми эркектерде 150–160 көрсөткүчүндөгү гемоглобиндин болуусу бул норма болуп эсептелет. Көбүнчө дарыгерлер мындай абалды сактап калуу үчүн витаминдүү азыктарды колдонуу керек экендигин айтышат. Сөзсүз түрдө тамак ашка аябай жакшы көңүл бөлүнүш керек. Бул эң биринчи эт азыктары. Эт бул малдын, койдун, ошол кара эт азыктары, тооктун эти, тил, боор, ушулардын курамында темир, аябай поливитаминдер көп болот. Андан кийин бул түрдүү жер жемиштер. Кургатылган жер жемиш, түрдүү жер жемиш. Ага биздин регион аябай бай. Ошондуктан ушул түрдүү жер жемиштерге орусча айтканда овощ, фрукты деп коебуз, ушуларга аябай жакшы көңүл бөлүнүш керек. Больная поступила с тяжелым маточным кровотечением. Дарыгерлер аталган ооруга чалдыкпоо үчүн эң негизгиси туура тамактанып, убагында уктап, спорт менен алектенип, кандын жакшы айлануусуна жана көбүйүүсүнө шарт түзүү керек экендигин белгилешет. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Ар Отан көрсөтүүсү.